Ассалому алейкум достор, менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн менин ашканамда ушундай даамдуу жумшак нандар бышырылат. Эгерде сиздин дагы жаңы бышкан нан жегиңиз келип жатса, ушул рецепт менен жасап жеп көрүңүз. Ал үчүн биз унду ээлеп алабыз. Жылытылган сүттүн үстүнө 2,5 чай кашык туз салабыз. Анын үстүнө 1 чай кашык кумшекерди салып аралаштырып эритип алабыз. 1 жумуртканы эленген ундун үстүнө салып, анын үстүнө 1 чай кашык дрожжду салып камыр жууруйбуз. Камырды ушинтип четинен жууруп алабыз, жылытылган сүтүбүздөн куюп. Камырды жакшылап көбүрөөк ийлеңиздер, анткени наныңыздар даамдуу болот. Даяр болгон камырдын үстүн жабып 1 саатка жылуу жерге коюп коебуз. Менин камырым 1 саатта ушундай болуп, сонун болуп көтөрүлүп чыкты. Эми муну нан кылып жасайбыз. Камырымды бөлүктөргө бөлүп алдым. Ушундай кылып. Бөлүктөргө бөлүп алган соң ушундай кылып тоголоктойбуз. Мен баарын тоголоктоп алдым. Эми муну нан кылып жасаймын. Мен нанды ушундай кылып жасаймын. Сиздер өзүңүздөр каалагандай кылып жасап алсаңыздар болот. Үстүн ушундай кылып чекиштеп алам. Даяр болгон нанды духовканын листине салып, анын үстүнө жумуртканын сарысын сыйпап алам. Сиздерде сүт болсо, кошуп сыйпап койсоңуздар болот. Анын үстүнө кунжутты себем. Мына менин нандарым даяр болду. Муну чай менен ичсеңиздер аябай сонун болот. Жыты буркурайт. Тамагыңыздар даамдуу болсун.